Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Рахмат айтканыңыз келсин. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эфирдин ачыштан максат ушу суроо жооп сиздерге ден соолук темасында маалымат бериш. Стресс алган бир ай мурун азыр 2 кабыргамдын алды ооруп жатат. Стресстенби? Если үзгүлтүксүз эле ооруп аткан болсо, бул стресс деп койсок туура болбой калат. Стресс болгондугу көкүрөк, жүрөк сыгылат да туурабы? Көкүрөк тушта ушундай көңүл чөгүп өйкөгөн нерселер болушу мүмкүн, баш оорушу мүмкүн, эч нерсеге көңүлүбүз тартпайт. Бирок ошол сен айткандай кабыргалардын асты ооруп атса, бул башка нерседен, тамак сиңирүү органдарында проблема бар. Буюрса орозо кармасаң жакшы болуп кетесиң. Анан эгер жакшы боло албасаң, анда дарыланып көрүш керек болот. Мисалы, ашказан болгон тагдырда жанагы чырканактын майы жакшы жардам берет. Бир күн ичим өтөт, бир күн жүрөгүм ооруйт, күндө ар жерим ооруйт, жөн гана лечение силерге макул болот. Жеке катка жазыңыз, номерин берем. Бизде жатып чыгуунун эрежелерин сизге түшүндүрөм. Жазыңыз жеке катка. Анан эме кылсаңыз деле болот, байланыш үчүн. Ошол баракчага кирип туруп, ссылканы бассаңыз, менин WhatsApp номерим чыгат. Таза чыгып жатат, бир маал ооруйт, кайра жок болуп кетет. Анда бир аз күтө турасың, буюрса жок болуп кетет болуш керек. Негизи мындай нерселер болуп эле турат го. Кээде бир канча күн башыбыз ооруйт, кээде ушундай нерселер болуп турат. Буюрса жакшы болуп кетет, кичине күтүп туруш керек. Анан эми эч эле болбосо, анда текшерилиш керек болот да, жакшыраак текшерилиш керек болот. Эме кыл, спазмалгон ичип тур, ооруган маалда ичсең болот. Спазмалгон. Улан суроолор бир эле WhatsApp'тан жазайын, жооп берип койчу. Макул эже, жазың. Жооп берем. WhatsApp номерим болсо жазың. Мен азыр эмне кылып койдум? Түшүнбөй калдым. Эмне кылып койдум? Так, зоптон адам толоп кетиши мүмкүнбү? Эмне дары ичсем болот? Зоптон адам толушу мүмкүн, бирок өтө аз салмак кошот. Максимум 5 кг деп коелу. Андан ашыгы башка нерседен. Анан дары ичиш үчүн диагнозду так коюш керек болот. Жөн эле иче берген болбойт. Так. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Таксыр запорго күчтүү дары или свеча эмне бар? Алейкум ассалам, рахмат айтканыңыз келсин. Эме бар, сеннамиканская деген чөп бар. Ошону таап, ошону ичиңиз. Ушундай. Баракчага катталып коюңуздар. Баракчага каттала электер. 50 миңге аз калдыңыздар. Буюрса баракчага катталып коюңуздар. Рахмат, Маша. Маша боло кылат да. Жакшы жүрүңүз. Тизенин арты эмне үчүн тырышып баспай туруп калам? Биртике убакыт өткөндөн кийин кайра басып кетем. Тизенин арты эмне үчүн тырышып баспай туруп калам? Тизенин арты эмне үчүн тырышып баспай туруп калам? Тарамыштарда көйгөй бар деп ойлойм.
Магний бар го, магний B6. Ошону ичип көрүң. 2 таблеткадан 3 маал ичесиз. 1 ай ичип көрүң, жылыш болсо жакшы, болбосо анда текшерилесиз. Өттө таш болсо болбойт, ичпейсиз. Жироо гепатозго болот, бирок расторопша өттө таш бар адамдарга болбойт. Стресс эмне дары ичсе болот. Чачым тоголок лысый болуп түшүп атат. Машарай эме ичкиле. Адаптол деген бар. Адаптол. Өттө спокойный кылып коет адамды. Адаптол. 1 таблеткадан 2 маал ичесиң. 1 таблеткадан 2 маал. Адаптол. Тамагыма майда сып чыгып атат. Герпес кандай дары колдонсо болот? Так, герпес дегениңиз эми бул вирус да. Анын дарысы жок. Ацикловир деген бар, эми ошодон ичсеңиз болот бир аз убакыт. Анан тамагыңызга бирдеке чыгатса, аны лор врачка көрсөтүп коюң. Магний водород деген бат жаңы чыгып атат, ошо жөнүндө айтсаң. Ася же карындаш, мен аны билбейт экенмин да. Аны кандай экенин. Ошон үчүн маалымат бере албайм. Төрөгөнүм 2 күн болду, бутум шишип ооруп жатат, өлтүрүп турганда бул нормалдуубу? Жок, андай болбош керек, нормалдуу эмес. Азыр сиз ооруканадасыз да, врачтарга айтайын. Жардам беришет. Яблочный уксус ичсе, өттө таш болсо эртең менен. Яблочный уксус өткө андай деле эмес, жакшы, яны иче берсеңиз болот. Тамак жешке аз калганда ичиңиз. Салам улам башым тынбай ооруп жатат, жылып ооруйт. Диагнозду такташ үчүн сүйлөшүш керек да. Ооруган маалда ибупрофен ичип коюң, ооруган маалда. Анан көп убакытка чечип жүрө бербең. Себеби зыяны жаман дарынын. Ооруган маалда ичип туруң, анан если оорубай, калбай койсо, оору таптакырланды, текшерилиш керек болот. Так. Кыйналып атамын, ашказаным ооруп, тамак жегенден кийин улуузара ичкиси чыкпай калат. Канда сиз консультацияга жазылыңыз, мен сизге эмне кылышыңызды жакшылап түшүндүрүп берейин. Консультация бирок платный болот, билесиздер. Личкага жазсаңыз номерими берем. Афабазол кандай дары? Афабазол бул дагы ушул спокойный кылчу дары, адамды спокойный кылчу. Туберкулез дарын ичирген туура эмес, анализ койгон. Туберкулез дарын ичирген туура эмес, анализ койгон. Эми врач атайлап ушундай кылбайт. Дарынын таасири өтө көп убакытка чейин эмес, жада калса жанагы эме аласыз го. Прививка, ошонун таасири деле көпкө чейин сакталбайт организмде. Ошон үчүн кыжаат болбоңуз, уже жакшы болдуңуз. Аны унутуп, дальше эмне кылыш керек, ошону ойлонсоңуз болот. Ач карын ичемби? Дарыны негизи ач карын ичпеген жакшы, ток карын ичиш керек. Тамактан 15-20 мүнөттөн кийин. Өттөгү кумду кантип түшүрсө, сууну көбүрөөк ичиш керек да, сууну, анан лимонду сыгып туруп, ошону сууга кошуп ичиш керек. Айбарчын эндокринолог врачмын. Өт боор ооруларын көрөсүзбү? Ооба, терапиялык багыттагы бардык көйгөйлөр боюнча кеңеш бере алам. Личкадан жазсаңыз, номерими берем. Консультация деп жазыңыз личкага. Консультация деп номерими берем, анан байланышабыз. Ашказан оорулары боюнча көрөсүзбү? Көрөм. Ашказан, ичеги, өт, боор, уйку без, кызыл өңгөч, ангина, карай берем баарын. Уланбек балам неберем 5 жашта, ангинасы кармап температура болуп жатат, эмне дары берейин? 5 жашта болсо антибиотик бериш керек баары бир. Жанагы эме бар го, ампицилин, укол. Ошону алдырың, бир күндө бир 4 маал
500-дөн 4 маал кылып 3 күн алдырсаңыз буюрса жакшы болуп калат. Анан тамагын фурацели менен чайкатып туруң. Фурацелин эгер чайкай алса да, анан жанагы тамакка чачуу дарылар бар го, ошондон чачтырың. Эң главныйсы антибиотик. Антибиотикти бериш керек. Эгер оор келбесе, детский лор врачка барганыңыз жакшы. Бир нерсени түшүнүп коюңуздар, элдер. Суук өттү деген диагноз жок. Вообще андай диагноз болбойт. Суук өттү деген сөз ооруп калыптыр деген сөз да. Билиш үчүн өзүңүздү байкайсыз. Мисалы, кекирип каласыз көбүрөөк эсинейсиз, тамак жеп аткан учурда бир аз көңүңүз азып, кээде кусу беришиңиз мүмкүн тамак жеп бүтөйүн дегенде. Анан оору болот албетте. Анан булар көбүрөөк катталат, ошондо чындап ашказан ооруган болот. Үстүн окуңузчу, үстүн окуп бардык суроолоруңузду окудум окшойт. Кайра жазыңыз. Мен кызым сахар бутум дейт, бутуна анализ тапшырсак, калийси көп дейт. Эмне калий көп, ал эмне түшүндүр. Калий көп болгон опасный, өтө опасный. Сиз эгер ошондой болгондо врач өзү эле сизге жакшы кеңеш айтмак. Менимче бул калий эмес, башка нерсеси көп болсо керек. Сахар өзү мындай да, ар бир адамда ар кандай болот, индивидуальный болот да. Сахарды дарылоодон максат сахарды түшүрүш, нормага алып келиш. Ошого аракет кылабыз. Анан сиздин кызыңызда эмне проблема болуп атат билбейм. Бут ооруп атса, значит сахары көптөн бери бар и көбөйүп калган. Дары ичпеген. Ошон үчүн көрбөй туруп эч нерсе дей албайм. Эч чукур дегенди укпай туруп. Гепатит Б деп чыкты, өзүм төрөсөм болобу же кесарево болуп боорум жакшы эле. Менимче кесарево кылдырып төрөгөнүңүз жакшы. Эми так ушундай кылың деп айта албайм, бирок кесарево кылганда жанагы балага өтүү ыктымалдуулугу аз болот деп уккам да, вирустун. Балага өтпөйт да ошондо. Хронический гастрит, ашказаным 5 жылдан бери ооруйт. Так. Көбүрөөк лечениядан дагы диетаны жакшы кылыш керек да элдер. Мүмкүн болушунча свежий тамактарды жеш керек дайыма. Жаңы тамактарды жеш керек. Ачуу жебеш керек, ачуу ичпеш керек, ошондо жакшы болот. Тамеки, насыбай чекпеш керек. Анан омепразол ичип турасыз. Бөйрөктө киста бар экенин эмне кылыш керек? Бөйрөктө киста бар болсо, аны болгонун байкайбыз, байкап туруш керек, ОЗ кылдырып туруш керек да. Анан бөйрөктүн анализдерин тапшырып коюш керек. 4 жыл шланга жуттум, 4 жолу. Результатыңызды жөнөтүңүз, консультация кылып берем мен дагы. Консультация кылып, сиздин абалыңызды үйрөнүп чыгып, эмне кылыш керек айтып бере алам. Консультацияга жазылсаңыз болот. Ушул суроосу көбүрөөк маалымат алгысы келгендер жеке катка жазыңыздар. Анан мен номерин берем, WhatsApp'тан сүйлөшөбүз. Бирок консультация платный болот. Билирубин 29 чыгып жатат, эмне дары ичсем болот. Сиз дары ичиштен мурда такташтырыңыз керек да. Эмне үчүн билирубин ашып атат? АЛТ кандай, АСТ кандай, тимоловый пробы кандай, билирубиндин кайсынысы көп, ошолордун баарын караш керек. Мен давление 160-100 болуп, амлодипин ичип атып, 120-80 болду, дарын токтотойм. Жок, токтотпойсуз, Назгүл. Дальше ичиңиз, токтотпой иче бериңиз. Токтотпоңуз. Кератин көп болуп жатат, кератин көп болбойт, креатинин көп болсо керек. Бөйрөгүндө проблема бар экен анда. Креатинин. Текшертиңиз жакшыраак, лечение алдырыңыз. Нефрологко көрсөтүңүз. Сол жак менен жатсам ичим такашып ооруйт.
оң жак менен жатканда басылып калат. Ашказан болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Уйку без болушу мүмкүн. Селезенка деген орган бар, ошол болушу мүмкүн. Менин мурдума полип бар дейт, кемирчекте кыйшак дейт. Не кылсам? Операция кылыш керек да муну. Операция кылдырсаңыз жакшы болот. Эртең менен турганда оозум ачуу болуп калат. Эмне кылсам болот? Кечки тамакты шашпайраак жеңиз, шашпайраак. 1 жаш 3 ай эркек баланын 106 гемоглобин нормабы, аппетит жогу чыгатат. Сиздин балаңызда анемия, железа дефицитный анемия. Аз дегенде 120дан жогору болуш керек да. Ошон үчүн кандын дарысын ичиресиз. Мальтофер деген дары бар. Мальтофер. Фолиевый кислота деген бар. Ушуларды ичиресиз. Фолиевый кислота, мальтофер. Анан каны көбөйөт. Жутунсам тамагымда бир нерсе тургандай болот. Зоптон деп ойлойм. Щитовидный железаңызды, калкансымал безиңизди УЗИ кылдырыңыз. Дематон Т боюнча айтып бериңизчи. Дематон Т бул витамин Б. Бул эми организмге кошумча күч кубат берет да, ашыкча эффектиси жок. Кайсы бир ооруну айыктырып койбойт. Витамин ошондой. Витамин адамды айыктыра албайт. Болгон адамга күч берет. Ошол эле. Жанагы машинени унан айдап баратканда газ тебет го, ошондо катуураак кетет да, туурабы? Ошо окшош нерсе да бул. Бөйрөктү туздуу кантип кетирсе болот. Сууну көбүрөөк ичсе жакшы болот. Боорду май басса эмне жакшы расторопша ичсе берсе болот, жардам берет. Орозо тутуңуз. Баракчага каттала электер катталып коюңуздар. Калемпир жесем оозум ачышпай, тамагым ачышат. Эмне үчүн? Калемпир жесем оозум ачышпайт, тамагым ачышат. Эмне үчүн? Жоон билбейт экен ачыгы ушу суроонун. Кызык суроо экен бирок. Эки кабыргам буттары тырышат. Эмнеден жакшым 43-тө. Эки кабыргам буттарым тырышат. Тырышат дегенде эми ооруйт деп эле атасыз да, туурабы? Ооруйт деп атасыз. Кабырганын өзү, тырышат буттары. Так, эми кальций, витамин Д дегендер бар го. Витамин Д ичип көрүңчү сиз. Жообуңузга рахмат. Оштомун мен, Оштомун. Онлайн консультация алсаңыздар болот. Далиха Сигма операция жасатыш керек же жок? Мындай да, сиздерге ушуну түшүндүрүп берейин. Жоон ичеги ушунча дейли, ушунча. Анан ал ичегиге жанагы аппаратты салганда ал ичеги узарып турган болушу мүмкүн. Аккордеонго окшоп. Мындайча айтканда, кеңейген абалда турат да. Анан алгандан кийин кайра мындай калыбына келиши мүмкүн. Ошон үчүн деле узун деп чыгарып кое бериши мүмкүн. Долиха Сигма деген бул эми ичеги узарып калыптыр деген сөз да. Көпчүлүк эле адамдарга ушундай диагноз коет. Кажалат болбоңуз, эч нерсе болбойт. Эч нерсе кылыштын кереги жок. Ошо Долиха Сигма болгондор көбүрөөк ичи катыйт. Бирок өмүргө коркунучу жок. Кыжалат болбоңуз. Ошо. Так. 3 жаштагы балам топурак жейт. Кандай витамин берсем болот? Мальтофер ичириңиз. Мальтофер. И фолиевый кислота. Эндокринологмун. Семиз адамдарды дарылайм. Менин тамагым кургап дем ала албай калам, эмнеден болот? Суу жетпегенден да. Аз ичесиз сууну, суу ичиңиз. Рахмат. Сизге дагы ийгилик. Саламатчылык. Балдарым көп. Мен жөтөлүп жатам. Эмне кылсам болот, балам? Балдарым көп. Мен жөтөлүп жатам. Жөтөлүп атсаңыз, АЦЦ деген бар го. АЦЦ сууга салып ичесиз, ысык сууга. АЦЦ.
саламатчылык, муслимом, мустабой меникин окуй өтүп кетип атасыз. Баарын окуп атам. Просто кээ бирлерине жөн эле жооп берип коюп атам, окубай туруп эле. Ушундай. Дагы жазыңыз. Орозоңуз кабыл болсун, рахмат. Сиздеги дагы. Так. Эки колум ооруп, чымыра уктап калагат, эмне кылсам болот? Витамин D, магний, так, витамин С, ушуларды ичиңиз. Жакшы болот. Булар эми лечение эмес. Булар күч берет организмге, ошон үчүн ичиңиз. Анан көнүгүү жасаңыз. Колдорду иштетиш керек. Иштетиш керек колдорду. Көнүгүү жасаңыз. Чоң 10 жашта чыкты, тамгасын айта албай тарады. Башка тамгаларды айта алаттыр. Ошого шүгүр деңиз. Бара-бара аны деле айтып калат. Көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк сүйлөшүш керек. Жакшы болуп кетет. Үйрөтүш керек да, аны үйрөнөт. Андай деле орчундуу проблема эмес, кажаат болбоңуз. Диабет барлар өтүн алдырса болобу? Эми таш болсо, объем чоң болсо алыш керек болот да. Сахар болсо деле алдырса болот. Кальций дедиңиз, аптекада сурап аламбы? Кальцийдиби? Ооба, аптекада кальцийди алып иче бериңиз. Мурдум жит билбейт, 2 жыл болду, эмне кылсам? Эми лор врачтан бир жооп болгондур. Анан мен да бир кеңеш берейин. Өткүр жит, өткүр жаман житти жыттап көрсөңүз, балким ошондо иштеп кететтир. Ошондой житти издеп көрүңүз, каякта бар ошондой жит. Ошондой житти издеп көрүңүз. Мурдум кызым 8 жаш 53 килограмм болуп кетти, эмне кылса болот? Детский эндокринолог врачка алып барып, айткан анализдерин тапшыртып көрүңүз. Гормон жактан проблема болушу мүмкүн. Кокуш, анан эми бирок обязательно эле гормон деген дагы туура эмес. Баягы жаш балдардын жегендери жалаң эле ушундай эмеде тамактан деле болушу мүмкүн. Бирок бир көрсөтүп коюңуз. Жөтөл деп жатат кокушуга, эмне дейсиң балам? Кокушчу. Коклюшпу? Коклюш болсо этиет болуңуз. Дары жазып бергендир, ошолорду ичиңиз. Кальцийди ичсе болобу? Болот. Дос, менде экзема болуп жатат колумда. Ачыгы мен маанилүү бир кеңеш айта албайм да бул нерсегечи. Эмеден сурайсыз? Кожный врачтан. 21 жаштамын, боюм 1,58, туугандарым бою узун, 63-тен узун. Эмне узартуу үчүн дарылансам болобу? Асель Орозбекова, Кудайдан тилеңиз. Балким боюңуз дагы бир хотя бы 4-5 сантиметрге өсөттүр. Бирок 58 деле жаман эмес. Жакшы тамактарды жеңиз. Уйдун боору бар го, уйдун боору, ошону куулуп жеңиз. Ошондой жакшы тамактарды жесеңиз, эч кандай дарысы жок, мунун өстүрө турган. Доктор ич катканда кантебиз? Ич катканда куурулган тамакты күндө жей бербеш керек да. Азайтыш керек, ошондо ичиңиз жумшайт. Анан жашылчаларды көп жеш керек. Кулакта шум болуп атат, милдронат капельница алдым, жардам болгон жок. Милдронат жардам бербейт дагы. Кулакта шум болсо, эмне себептен шум болуп атат, ошону аныкташ керек. Мен жашым 47-де, кесек жегим келет. Сиз кандын дарысын ичиңиз. Ротафер деген дары бар го, ротафер. Ошону ичиңиз, фолиевая кислота ичиңиз, уйдун боорун кууруп жеңиз, тилин жеңиз. Чөптөр бар го, ошолорду жеңиз. Бөйрөгүм ооруп, туз баса албай калам, температура болуп, чыйрыгып башым ооруп атат. Ооруп, туз баса албай калам. Лечение алыш керек да, бөйрөк ооруп атса. Өзүңүзгө кыянаттык кылбаңыз, ден соолук биринчи орунда. 10 жылдай болду, Талайгүл Сатыбакасова. Эмнеге 10 жыл болду? Бир суроону толук жазыңыздар, суроону мен унутуп калам да баары бир.
Анан дагы эмне эскертме ошо. Вообще окубай койдуңуз. Мен окуп атпаймынбы? Вообще окубай койдуңуз дегенди окудум го. Значит, баарын окуп атам. Иштеги куртту кантип кандай билсе болот. Ошол эмеңизди алып барасыз. Сес деген бар го. Сес деген билесизби? Ошол жерге алып барасыз. Күрттүн идишинин ичине салып, анан ошол жерге алып барсаңыз, курт бар жок экенин аныктап берет. Кандан текшербеш керек аны. Баракчага катталышты унутпаңыздар. Баламдын бутунда грибок бар, кытышат, кээде ооруйт. Айыктырса болот, негизи грибок айыгабы. Грибок бул мындай эле нерсе да, мындай эле нерсе. Мындай эле нерсе деген, оңой эле деген. Бирок мен билбейм. Жанагы сооданы, лавровый листти кайнак сууга салып, бутту салып отурса жардам барет деген ушундай ыктымалдуулуктар бар. Бирок факт эмес. Кожный врачтан консультация алыш керек бул боюнча. Мурдум жимирчек кыйшайып калып, полип да бар. Операцияга кайсы жерде болсоңуз ошол жерге бара бериңиз. Бул жөнөкөй эле операция. Сахар 14 болуп жатат. 14 болуп жатат. Жаман бул. Жаман. Жаны. Бул жаман. 14 болбош керек. 6-7 болуш керек сахар. Түшүрүш керек. Консультация. Эндокринологко консультация. Онлайн консультация алсаңыз болот. Мага да кайрылып. Орузу кармап аткам, саарлыкка турсам, оңко ауыргандын. Анан эме сахары барлар дагы орозо тутса болот. Ошону айтып коеюн. Эгерде сиз сахарыңыз бар болуп, жанагы инсулин сайсаңыз болбойт, калган бардык бейтаптар тута берсе болот. Орозо кармап аткам, саарлыкка турсам, оңко ауыргандын түбү ооруп, оор болуп калыптыр, эмне болот. Ооз ачканда дароо муз дагы иче калбаш керек. Анан ооз ачканда аз жеш керек. Ушундай кылып көрүңчү. Профилде номериңер барбы? Профилге кирип, ссылка бар. Ошо ссылканы бассаңыздар номерим чыгат. WhatsApp. Апамдын буту ачышып, ооруп, бастырбай жатат дейт. Үйдө кандай эле ичит этсе болот? Үйдө эле ичит этпеңиздер. Врачка барыш керек. Гормон ушундай дарыларын берет. Анан дагы бир ыкма. Эми доказано эмес медицинский жактан, бирок почти 100% пайдасы тийген көп эле бейтаптарды көрдүм, уктум. Жанагы апитерапия деген уккансыздарбы? Балаарынын уусу баларыга чактырышы керек. Ушундай лечение кылчулар бар. Издеп көрүңүздөр. Жардам берет сөзсүз түрдө. Так, саламатчылык. Кош бойлумун, сол бутум тарамыш кармап калат. Кош бойлумун, сол бутум тарамыш кармап калат. Кош бойлумун, сол бутум тарамыш кармап калат. Катты катканда кыймылдата албай калам. Жай кыймылдаңыз, жай туруңуз, жай олтуруңуз, жай жатыңыз. Шашылбаңыз. Эми төрөгөнгө чейин сизге эч нерсе сунушталбайт да. Анын үчүн өзүңүзгө жакшы карап тура бериң эми. Зарына канткенде айыгат. Зарына айыгыш үчүн тез бат-баттан тамак жеп туруш керек, аз-аздан. Тамак жеп бүткөндөн кийин олтуруш керек бир аз. Дароо туруп кетпей. Менин жашым 60-та, ооз ачканда тамак жей албай калдым, сиңире албай калат. Зуля же омепразол ооз ачканда кошо ичиңиз дароо. Анан аз дегенде бир 15 мүнөт тамак жебей туруңуз, анан жесеңиз кыйналбайсыз. Маршрутка, таксиге же бир жит келсе да, же грипп болсом да аябай жөтөлөм, дары АССда иштин дизалин. Жардам болбой атат деп атасызбы? Маска тагып жүрүңдөн да. Ушундай көчөдө жүргөндө, көчөдө эмес эми жанагыдай, сиз үчүн жагымсыз болгон жерлерде маска тагып жүрсөңүз кыйналбайсыз. Анан эми дарыдан баш тартып да кое албайсыз да, баары бир ичишке туура келет керек учурда. Шешекти кантип кетирсе болот, эмне кылып арыктаса болот?
Так, экинчи суроодан баштайын. Арыкташ үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылсаңыз арыктайсыз. Анан шишик бул жөндөн жөн болбойт. Шишик бул олуттуу нерсе. Эмне үчүн шишик болуп атат? Аныктаңыз биринчи. Анан ошонун себебин жоготсоңуз шишик кетет. Тырмактагы грибокту кантип кетирсе болот? Мен муну билбейт экенмин ачыгы. Кечиресиз Айгүл. Баракчага катталышты унутпаңыз. Бутумдун томогу жаңы үшүп турат. Бутумдун томогу жаңы үшүп турат, муздап турат деп атасыз да. Буга эми кандай кеңеш берсем? Так. Мен бутум үшүсө, эме кылам. Көчөдө жүрсөм деле бут кийимди чечип туруп, носкини аударып алам. Өйдө жагын астына кылып. Сиз да ошондой кылың. Бир аз жардам берет. Анан дайыма носкиңиз таза болсо, ошондо бутуңуз муздабайт. Дезалин иштим, сефтраксонду алдым. Басылбай атат, эмне кылам билбей калдым. Энтероскел деген бар. Энтероскел. Ошону алып, кечкурун аз дегенде бир жолу ошону ичип жатсаңыз, ичегилер тазалайт да бул. Балким бир аз болсо дагы пайдасы тиет. Саламатсызбы? Грибок кантип кетиребиз билбейт экенмин ушуну. Артритке балаары жардам береби? Ооба, ушундай экен да. Эми кээ бир адамдарда ушундай болот да, лечение алат, гормон алат, эч жылыш болбой калат да. Ошондойлорго сунушум да бул. Анан барыңыздар дебей. 7 айлык боюнда бар, сөзсүз түрдө мозок тапшырышым керекпи же кереги жокпу? Эгер гинеколог сизден ошону талап кылып атса, тапшырасыз да. Кандай түшүнсө болот? Могу жердеги органыбыз гормонду аз бөлүп чыгарып калат. Ошол. Аны толукташ керек. Өт жок болсо ашказанда тамакты ашкылабы омепразол. Өт жок болсо бул омепразол просто ашказанды коргойт да. Ашкылыш үчүн эми ашкылганга көбүрөөк эме иштейт, уйку бези иштейт, өт иштейт. Значит, өтүңүз жок болсо боор жакшыраак өт иштеп чыгарып бериш керек экен да. Эме ичиңиз, панкреатин ичиңиз, панкреатин тамактын артынан ичесиз 2 таблеткадан 3 маал. Эгер орозодо болсоңуз, саарлыктан кийин, анан ооз ачардан кийин ичесиз. Сахар барапандын жакында лечение алып чыкты, арыга чактырса болобу? Эми сахарды чактырыштын деле кереги жок. Сахарды жөн түшүрүш керек. Лечение менен эмне түшөт бул? Анан дарысын ичип жүрүш керек постоянно. Ошондо сахар көтөрүлбөйт. Диетаны бузбаш керек. Бир жумада аз дегенде 2,5 саат басыш керек. Жалпылап айтканда да, бул бир жолу 2,5 саат эмес, күнүнө 10 мүнөт, 15 мүнөттөн басып туруш керек. Атайын ден соолук үчүн деп. Бардык суроолорго жооп берип жатасың, дагы чыгып тур. Макул, тайлай эже. Макул, рахмат. Уйку без панкреатин болгон кайталанабы? Жок. Эми кайталанабы дегениңизге өзүңүзгө жакшы карабай койсоңуз баары бир оорушу мүмкүн кайра. Ошон үчүн өзүңүздү жакшы карап жүрүң. Анан ушул орунда арыктоо курсу дагы деле уланып жатканын бир айтып коеюн. Каалоочулар катышса болот. 2-жыл 3-ай уланып атат азыр. Дагы деле катышып жатышат. Арыктагысы келгендер дагы да катышсаңыздар болот. Так. Далы маябай уюп ооруй берет. Далынын учу. Массаж кылсаңыз, месячный токтоп калды 37-де, мен эмне кылсам болот? Гинекологдон сурап көрүңүз. Сахарный диабет бар болсо, сөзсүз дары ичиш керекпи? Ооба, сөзсүз ичиш керек. Эч кандай башка жолу жок. Железа аз болсо, щитовидка железаны текшертиш керекпи? Железа аз болсо, жок, железа ал өзүнчө, щитовидка өзүнчө. Текшерип койсоңуз болот. Токсикозду кантип жок кылса болот? Кычкын нерселер жардам берет деп уктум эле, билбейм да канчалык жардам берет. Токсикоз болгондо 1-3 айлык кыйыныраак болобу?
Чыдайсыз да, башка эмне болсуңуздан жакшы кеңештериңиз үчүн. Амин. Алейкум ассалам. Эндокринологко 2-3 ай сайын жатып калам. Соки сахар эми буттум катуу ооруйт. Мага консультацияга жазылыңыз, Муслим Аске. Сонун консультация берейин. Личкага консультация деп жазсаңыз, номерин берем. Анан сүйлөшөбүз. Төрөм жүргүзсөңүз. Кендиктин үстүндө шишка болуп жатат. Кендиктин үстүндө шишка болуп жатат. Байкап туруңуз. Эгер эч нерсе болбосо, өзгөрүү жок болсо, эч нерсе деле кылбайсыз. Бирок бул опухоль болсо, онкологияга бир текшертип коюш керек болот. Жүрөгүм сайгылап, тез-тез согуп жатат. Кардиологку көрүнүш керек. Бул опасный. Буттун бармагынын сөөгү өсүп, бут кийим кие албай жатам, дарыласа болобу? Ортопед деген врачка көрсөтөсүз. Эми айта албайм муну. Дары ичиш керек, андан тышкары витамин Б укол алыш керек, антпесе бут чирип баштайт. Саламатсызбы? Цистит ооруга, хронический ооруга эмне дары ичсе болот? Цистит ооруга фурамак ичсеңиз болот, антибиотик. Мен сиздер менен коштошоюн, буюрса мындан ары дагы эфирлерге чыгып турам. Каттала электр катты алып коюңуздар. Кларам 5 таштаган норма 3 кларам максимум, болбосо 2 кларам, даже 1 кларамдан түшсөңүз дагы жакшы. Бирок бул постоянный болуш керек да, нормага жеткиче түшө бериш керек. Баарыңыздарга рахмат, тынч болуңуздар, баракчага катты алып коюңуздар.